Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 17-чи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Аксакал саламын ушинтип айтып, Табылды менен Элдияр атынан түшүп, Дубанага көрүшүп жатып калышты. Дубана Табылдынын бутуна тинтүүр салып, май сөөгүн алып, дарылап жакшылап багып турду. Табылды айыгып, таяк менен басып калды. 20 күн болгондо Табылды кетсек экен Дубанам деп уруксаат сурады. Дубана эми бир ай жат, абдан айыгып кайтпалам деп жооп берди. Табылды Дубананын сөзүнө капа болуп, кайтмак болуп, бир күлүк, бир жоргосун баш кылып, алтын күмүш Дубанага берип, батаңызды бериңиз деп туруп калды. Дубана, кайыр балам, бирок жолдо бора болуп калаар бекенсиң, деп батасын берип узатты. Табылды менен Элдияр таластын суусун бойлоп, Шумкар ташты ашып, үч кошойду басып, Алабел өтпөктү ашып, Суу самыр соңкөлдү басып, кең нарынга барып калды. Нарында эл жок, улуу жолдо из жок. Бир нече күн жол жүрүп, Табылдынын буту күчүркөнүп кайрадан шишип күчөй баштады. Табылды менен Элдияр жазгы чалгалмак жылкы тийгендеги Табылдынын журтуна кез болушту. Караса журтта Табылдынын сырдаган таш мамысы жатат. Эл жай баракат көчсө, мамы калбас эле, деп мамынын жанына келишсе, мамынын башкы муунагында жылкынын кыны менен байлап койгон булгаары бар. Аттан түшө калышып карашты. Булгаардын ичинде кардыгач жазган кат чыкты. Катты окуп көрсө, мындай деп жазган экен: Эрменкандын баласы эр Табылды жалгызга аманат деп таштадым. Чалгалмакты кубалап алыска кеттиң эле. Аман эсен жолукса, ушул катты алышса, биз күн батыш карай кеттик. Кайда барышка көз жетпейт. Кудайназар абакем жалпы элиңди көчүрдү. Сизди келсин деп айтсак, биздин кебибизди укпай койду. Ала тоодун эңкейтип кетүүчү көрүндү. Эр Табылды абакем, ээрчип кеткен кыркакем, ак болотум капшырдым. Аман эсен келип, ак дидарым көргүлө. Бул катты аманат кылып жазып, акелер силерге тапшырдым. Элиңдин баары чуркурап, энекем айласыз, жеңекем амалсыз. Шайымбет буркурап ыйлап кетти. Табылды кечикти деп, элди дүрбөп көчүрүп, Кудайназар акем кайдан келип кабылды. Карындашың кардыгач, караныңа зарылды. Изиңден чыккан чаңыңды бир көрсөм дегенде, эки көзүм төрт. Ар дайым жаныңдын аманат болушун тилеп ыйлайм. Акелерим, баарыңардын ак жүзүңөрдү аман көрөмбү? Көчпөйбүз деп айта албай, көпчүлүк калың багынды. Кудайназар абакемдин көзүнүн жаалыны чыгып, элди айдоого камды. Кыркаке, силер үчүн жанымды курман кылам. Өлсөм алып бараткан кишилерден бир кашык канымды кууп аларсың. Сөздүн кыскасы, кардыгаштын кайгылуу болгон дарты ушул. Кат байларга неме жок, карындашыңдын чачы бул. Караңгыда чуу менен, калың эл көчкөндө дуу менен, мен байкуштун карбаластап, шашылып жазган кат ушул. Кандай заман күн болот. Каарланган Кудайназар абакемдин шарты ушул. Табылды катты окуп, сооп эндиреп, баш айланып кеңкиреп, жал-жал көздөн жаш кетип, жаралуу буттан ал кетип жыгылды. Табылды, ушундай шундук болобу? Элдияр, бул кандай заман? Эл аман бар бекен? Жаралуу кишинин жол жүрүшү жаман экен. Эрмектен кабар угулбай, санаам эндиреди. Шайымбет жалгыз балам, эсен тирүү бар бекен? Эки дарт мага жабышса, канткенде тирүү калам. Айланайын Элдияр, демим кысылып баратат деп, ээрдин читтеп, кубарып, таноосу кыпчылып, өңү бузулду. Элдиярга колун сунуп уралып, арча тору атынан жыгылчуудай болду. Жараты балаалап шишип, талаадай чыңалып чыкты. Капысынан оорусу күчөдү. Аттан баатыр Элдияр чоң нарынды бойлоп, кара ташка баралык, пири тирүү жериле
Карлардын сөзүндө кайы бар дээр эле. Ошого барып 2-3 күн өргүп эс алып, мазардын кара суусуна жаралы бутту малып, жара тоңолуп калса аны көрөлүк, оңолбосо аны көрөлүк. Чамабыз келсе эл артынан баралы, эгер жарат күчөсө ары бери болгуча ошондо жатып алалы деп Табылды Кардыгач жазган катты алып жолго аттанышты. Ат үстүндө кеп салып, Табылды капа болуп, кайраты бошоп дарттанды. Элжер Караташка жетип консун деп алаксытып, ылдам алып бара жатты. Элжер Табылдыны алып, көөгүм кире Караташка барып жатып калышты. Мазарга барып, булакка бутун малып, Элжер аттанып, эки жакты чалып, калмак ашуунун белинен дүрбүсүн салды. Кыбыраган жан жок, жайылып жаткан мал жок, ыры терги ал жок, Табылды жалгыз жатат. Эртең менен кетип, Элжер кечинде келет. Элик аркар атып келип, Табылдыга берет. Жаратын жакшылап көрөт. Ушул арада 12 күн өтөт. Табылды: досум, Элжер, мага карап жүрүп сен куурадың. Эми досум, сен аттанып барып, Караташтын төшүндө, Карагайдын бетинде, калкак зоонун алдында энемдин кансалыгы бар эмеспи? Ошого барып, бир кап курут, бир карын май, сүзмө алып кел. Аркардын эти таттуу болот экен. Бир аркар ата кел. Досум, эми аттанып башым кел. Күн батаардан мурда кел досум. Анан кеп кеңешим бар, айтамын деп сөзүн бүтүрдү. Элжер Кер Табылгы деген атын токуп, мылтыгын асынып, айткан калкак зоонун алдынан кансалыгын таап, Табылды айткан курут майларын алып кайра тартып, Көгала тоонун карала ташын аралап келе жатса, көп аркар жатат. Арасынан тандап туруп, карабоз аркарды Табылдыга даар бол деп атып алып, Табылдынын алдына күн батарга жакын келип калды. Табылды иремеспи? Жалгыз буту менен аксаңдай басып, арча тору буудандын эскитерин жууп, куйрук жалын тарап турган эле. Аркардын эти казанда кайнап жатты. Ошондо Табылды Элжерга мындай кеп салды. Устанын уулу Элжер, акыреттик досумсуң. Экөөбүз жалгыз болсок дагы арбын кошундай караансың. Аз күндөн бери бул жаракат арбып кетти. Аманат жандан чочуп турам. Бирок чочуган менен пайда жок. Жок ордуң тартпаган бир мен эмесмин. Эми чындап даарылап, эртелеп алдын алып, даар издеп жөнөбөсөң болбой калды. Башка пайда жок. Айтаар кеңешим, эртең эрт аттанып, эл артынан чаба көр. Кайда болсо дагы энекемди таба көр. 90 түрдүү дары бар, ошону таап, тозокто жаткан досуңа бир көзүңдү сал. Акырет сапар кылдырбай, ажалдан алып кал. Арча тору бууданды жаныма байлап, алып келген курут майды ат менен эрмектешип, танабын берип тартып, эптеп ичип жатаармын. Кээде арканын узартып, кеңиртип отко айдаармын. Эгер эсим ооп калбаса, эптеп жанды жайлаармын. 2 конуп барып, 2 конуп келерсиң. 3 күнү өргүү болуп, эл журттун баарынан кабар берерсиң. 7 күндөн калган соң сени менен көрүшпөй жөнөп кетем. Аман барсаң Элжер, айтаар сөзүм, биринчи саламымды Аяш атам устага айт. Бирок Табылды жаман оор деп атаңдын көөнүн кыстаба. Экинчи саламды Карган байкуш энеме, ага менен жеңеге айт. Чачыкейге кайрат айт. Кардыгач жалгыз боорма капа болбой жүргүндө. Энемдин даарысы келсе, оорма дарман болоор. Эрмекти көрсөң тилдеп, досуңдун жайын билгиндеп, мен жөнүндө айтып бер. Эгер өз башына ээ болсо, өзүң менен жүрүдө. 3-чү саламды калың кара элим айт. Кандайлыктан көчкөнүн бил. Анан 40 кабыланым айтып, жалпы баарын келгиледе. Табылды ушуну айтты дагы сөөгү бошоп жашый түштү. Жоолугун алып көзүн сүртүп, Элжерга айткандарын тапшырды. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр Табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр Табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.